Так, урматтуу инспекторлар. Бүгүнкү иш-чарада көлдүн түбүндөгү браконьерлерден калган эски торлорду тазалоо. Билесиздер, кошка методунда кашкабат этип тазалайбыз. Мыйзамсыз балык улоого карата учурда күчөтүлгөн тартипте рейдтер жүргүзүлүп, айрым аймактарда браконьерлик басаңдап калганы менен бирок Ысык көл салынган торлордон арылбай жатат. Бүгүнкү өткөрүлгөн рейдтик иш-чарада да 13 Кытай торлору көлдөн алынып чыгарылды. Ушундан 21 октябрь күнү 2023 жылы Чоң Өрүктү айылынан Жаркынбайга чейин рейд кетип чыкканбыз. Рейд учурунда мына 12-13 тор чыкты. Өлгөн өрдөктөр, өлгөн балыктар чыкты. Алардын баарын фото, видео кылып кое берип ыргыттык, сасып кетишиптир. Ошо мына бир 2-3 сааттык иш-чарада ошо 12-13 тор чыкты. Чыгып иштедик. Мындан ары рейдибиз уланат. Облус аймагындагы балык чарбалары тарабынан жыл сайын миллиондогон тукум берүүчү балыктын чабактары Ысык көлгө кое берилет. Буга чейин алардын корун көбөйтүү мыйзамсыз балык улоонун айынан мүмкүн болбой келген. Бул көйгөйдү жөнгө салыш үчүн Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечирилгис чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгы күчүндө. Мына азыркы учурда Ысык көлдө Цеванский форель балыгы урукча чаша баштады. Ошого байланыштуу мындай рейдтик иш-чараларды абдан күчөттүк. Жакын арада мына Сига Лудога балыгы да урукча чачып баштайт. Өзгөчө көзөмөлдөнү түп булуңуна буруп атабыз. Ал боюнча мына биздин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн буйругу чыгып, бардык службалар дежурство менен күнү түнү иш алып баратабыз. Негизинен 3 жылдан бери балыктарга кол салган браконьерлерге бөгөт коюу иштери облус боюнча тыкыр көзөмөлдө. Анда эгерлерге экологиялык милиция кызматташты. Жазгүл Сатаева, Айбек Жумашев, Батыр Абиев, Ысык көл маалымат кызматы үчүн Ысык көл районунан.